Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештерим, бүгүн жеке өзүмдүн нафсым үчүн андан кийин сиздерге сабак болорак уландым ушул нерсени. Жакын досумдун бирөөсү өтүп, жаназадан кийин биринчиден жеке өзүмдүн нафсым, андан кийин сиздерге бул нерсени каалап атам, бул сабактарды. Бул жерлерди зыярат кылгыла дейт да, мүрзөлөрдү азыр мүрзөдөбүз. Ушул жерлерди сабак алуу максатында зыярат кылып тургула дейт. Биз жыл сайын ар жерлерге эс алганы барабыз. Кыш келгенде Караколго, ар жерге лыжаларга барабыз, тоого эс алганы чыгабыз, ар жерлерге эс алганы барабыз. Бирок урматтуу мекендешим, түбөлүк бул жерде эс алып жата турган жерибиз болгон Кабурду унутуп койбойлу. Бул жерге дагы сиз өзүңүз программаңызды ичиге түзүп алыңыз. Бир айда бир жолу ушул мүрзөгө келип турам. Акыркы келе турган жериме ушул жерди келип, өзүм эске салып турам, өзүмдүн нафсымды, кээ бир нерселерге тыюуларды ушул жерде токтотуп турам деп өзүңүзгө айтып турушуңуз керек, урматтуу мекендешим. Бир маскарапоз, баягы цирктерде ойнотуп элдерди күлдүргөн бир маскарапоздун мүрзөсүгө жакыныраак жерден оңго деп жазып коюптур. Оңго басышыптыр. Не бар экен деп. Анан кичинен нарараак барып солго деп жазып коюптур. Солго басыптыр. Дагы кайра оңго дептир. Анан оңго дептир. Кайра солго, ушинтип оңго солго кылып, солго оңго кылып баскандан кийин бир маскарапоздун бир эстелигинин мүрзөсүнүн астына кичинекей кылып жазып коюптур. Айланып ушул жерге келесин деп жазып коюптур. Чындыгында бул дүйнөдө канча жерге айланбайлы, кайсы жерге барбайлы, эмне иштерди кылбайлы, айланып ушул жерге келебиз, урматтуу мекендештерим. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бул мүрзө канчалаган адамдардан калбады бул жерлер. Бирок ушул жерге астыга кирди да. Бүгүн биз эзип жүрөбүз бул көк чөптөрдү, жерди биз эзип жүрөбүз. Эртең биз ушул астына киребиз, урматтуу мекендешим. Ушул күнгө даярданышыбыз керек. Арак ичүүдөн мурда, кыздар менен сайраңдап жүрүүдөн мурда, тайраңдап жүрүүдөн мурда ушул нерселерди ойлон. Келер күнүңдү ойлон, ушул жерге келип түбөлүк жатарыңды ойлон, урматтуу мекендешим. Бир аял киши өттү. Бул дагы өтө аянычтуу окуялардын бири да. 40, 30, 60 чейин челектерде суу кеткен да ага. Ал эмне кылып жүргөн? Арам иштин үстүндө өлгөн, урматтуу мекендешим. Арам иштин үстүндө өлгөн. Бирөөлөр мисте сатат, мейиз сатат. Мейиз пуруш деп коебуз биз баткендиктер. Бадам пуруш деп коебуз. Аны дене пурушу да. Аны дене пуруш дейт. Денесин саткан аял. Ал жасанып канчалаган краскаларды бетине сүртүп, көздөрүнө, кирпиктерине ар кандай жасалма нерселерди коюп, ошончолук клиент тартат, өзүнө аракет кылат. Акча алуу үчүн, эркектерди өзүнө каратуу үчүн, тартуу үчүн. Комфорт зонада, квартирасы сонун, ыстык, жакшынакай жерде, кроватта, диванда. Бирок бул жерге келерин ойлонуш керек. Ким болбосун, кандай төшөк түзүдө жатпасын, айырмасы жок анын. Ушул жерге келер турган күндү ойлонуш керек. Ушул жерге келип, кээде сабак алып туруш керек. Тирүү кезде. Ошол өткөн аял 30, 40, 50, 60 челекке чейин челек суу кетти, таза болгон жок дейт. Ар кандай ичинен жаман нерселер чыкты. Өлүк жууган адамдар, ошол мен өлүк жууган, ар дайым өлүк жууп иштеген бир апа бар. Мухаммад дейт, жууп атам, эч таза болбойт дейт. Бир канча челек суу кетти дейт. Ал көрсө ошентип дене сатып, дене пуруш болгон ал. Ага кардар ким болот? О, Америкадан келип бирок кардар болбойт. Ошонун чөйрөсүндөгү эле адамдар кардар болот. Ким болбойлу ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Ушул жерге келерибизди ойлонойлу, ойгонойлу. Мынау кабырдагы жаткан мынау таштарды окубаш керек. Бул таштардын кереги жок. Ооба белги максатында. Ушул жерде бирөө бар деген максатта бир таш сайып койсоң болот, ат фамилиясын жазып. Себеби келгенде окуп сабак алып жакыным жатат деген максатта. Куран окуп дегендей. Бирок мындай эстеликтерди чоң-чоң мрамордон кылып музей кылыштын кереги жок. Бул жерге биз сабак алганы келебиз. Мындай музейлерди көргөнү келбейбиз да. А могу жердеги комфорт кабырларды көрүп, бул жерде өлгүң келип кетет да. Жок, бул жерлер сабак алуу максатында. Бир таш жетишерлүү. Бул жерлерди кайра иштетишибиз керек. Мисалы Түркияга барсаңыз 5-6 жылда мүрзөлөр кайра жоюлуп, сөөгдөр чыгып калса чекеге алынып коюлат да, кайра жерлер кайра берилет, иштетилет, эгин эгилет. Бизде дагы мүрзө өтө көп. Мүрзөлөр иштетиш керек. Бизде Кыргызстанда 25 жыл белгиленген. Бирок
Акыркы өлүктөн кийин 25 жыл. Иштетиш керек жерлерди кайра-кайра. Мүрзө болбогон жер барбы? Адам атадан бери канча адам өлдү? Бар жак мүрзө болуп жатат негизи. Ошондуктан коркпош керек маселеде. Анан коюп жаткан учурда бул эстеликтердин кереги жок. Биринчиден эстеликке кеткен каражатка бул өлүктөр эмес, тирүүлөр көбүрөөк муктаж. Ошол акчаны бир ихсан кылсаң, садака кылсаң, бир окуй албай жаткан студент бар, ага акча керек, ошого берсең, ошонун пайдасы көбүрөөк тиет. Сообу жети барат. Бул жерге эстеликтин тургучунун кереги жок, кажети жок. Кээ бир адамдар өзү үчүн кылат да, жеке өзүнүн нафсы үчүн. Достор менен келгенде, бирөө менен келгенде, мага кылып тур, ушундай таш тургузуп тур деген деш үчүн. Жок, анын кереги жок, кажети жок, урматтуу мекендешим. Негизи эле шүгүрчүлүктү унутуп коюп атабыз бүгүн адамдар. Кымбат баалуу үйлөрдө, мындай жаркыраган, заркыраган эки этаж үйлөрдө жашап, өлүмдү унутуп койдук, урматтуу мекендештер. Музыкалуу, вайфайлуу мурда коноктор келсе, бир жерге үйгө адамдар келсе, кыбла каякта деп сурайт эле. Азыр вайфайдын кодун сурайт келип. Ойлонушубуз керек. Каяка карап кетип атабыз? Кайсы жерге кетишиңдин кереги жок. Кайсы жерге чыгып кетишиңдин кажети жок. Айырмасы жок каерде болушуңдун, бирок ушул жерге келесиң. Келебиз, келемин. Ошондуктан ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Бул жер жалгыздыктын жайы. Жалгыз болобуз. Жалгыз суроо жооп беребиз бул жерде. Неге ийгиликке өзүң жет? Неге бардык нерсени өзүң кыл? Неге өзүң кылышыңа туура келет? Неге башкалар менен мамиле кыл, өзүң менен мамиле кыл? Себеби өзүң жооп бересиң да бул жерде. Азыр тарыхыңды, өзүңдү өтмүшүңдү бир карасаң, канча күндөргө өкүнөсүң да. Канча туура эмес күндөр өттү, достор менен бекерчи убакыттар өттү. Ошондуктан өзүң менен өзүң мамиле кыл, башкалар менен мамилени токтот. Өзүңдү арата ал, өзүң Куран оку, өзүң намазыңды оку, өзүң тахажжудуңду оку. Бул жерге даярдан, урматтуу мекендешим. Бул жерге даярдан. Бул таштардагы жазууларды окушундун дагы кереги жок. Зээнге зыян, башкага зыян. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек бул маселелерде. Кабыр бизге сабак берет. Өлүмдөн өткөн сабак жок. Өлүм бизге сабак. Мындан өткөн сабак бар бизге. Оору келет, бир айча ашып барса, бир айча сабакты каттуу берип кетет. Баягы туура эмес нерселерди, таштарды кесип, ичтеги алтынды алган сыяктуу. Ушул жерден башка кайсы жерден сабак алабыз, урматтуу мекендешим? Ким саарылап турса, тынч экен, чөйрөсү тынч экен, согуш болбой жатат, чөйрөсү тынч экен, мамлекети тынч экен. Андан кийин ден соолугун карады, ден соолугу тынч экен. Жакшы экен ден соолугу со. Бир күнгө жете турган тамагы бар. Андан бул адамга бул дүйнөнүн жакшылыгы берилиптир дейт. Шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Азыр бир машинасы $1000, $2000 машина жок дегенде, ага канча кап ун келет да, мисалы үчүн, канча күн жашайт деген ал. Бирок шүгүр кылайын дебейт. Шүгүрчүлүктү унутпашыбыз керек. Шайтан 3 түйүн түйүп коет. Багымдатты дарат алганыбызда, 2 рекет сүннөттү, 2 рекет парз окуганыбызда ал түйүндөр чечилет, 3 түйүн. Сергек чулообуз күн боюнча. Шайтан турганыбыз арканда ойлорду бере берет. Саарлап турганыңызда эле ойлор, проблемалар келишти баштайт. Каерде жашайм? Жашоо кыйын, квартирадан айдап берсе, айдалып кетсем, кетип калсам, бул жерден айдап берсе, жакча жетпей калса эмне кылам? Рызык маселесин ортого коюп, шайтан арканда ойлорду бере берет. Каяка барасың, кантип жашайсың, эмне жейсиң, эмне кийесиң деп. Мынау жүргөнүн кара, мынау 5 жет минип жүрөт, мынау жакшынакай машинада жүрөт, мынау жакшынакай үйдө жашап атат, сенчи каякта жашайсың, эмне кыласың деп ар кандай ойлорду, арам ойлорду оюңузга сала берет. Неге? Коркутуш максаты. Коркутуп алгандан кийин урулук кыл дейт, кылмыш кыл дейт, анан өзүнүн изиге салып алат шайтан. Андагы алданбаңыз. Суроо шайтан саарлап турганыңызда суроо берген деле учурда эле менин бара турган жерим кабыр. Жашай турган жерим кабыр. Кие турган кийимим кепин. Жүрө турган машинам табыт деп жооп берип койгон шайтан сындырасы ошондо. Бирок ошого жараша аракет да кылыш керек. Бул деген жашабай кой деген эмес. Туура түшүнүш керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Себеби бул жер эсеп кысаптын чындыгы адилеттүү түрү боло турган жер да. Күлкүлүү, оюн күлкү, тамашо, сериал, клип, кино, жыргал жашоодо жашайбыз. Бирок бул жерди унутпа, бул жер суук жер, бул жер кабыр жер, бул жер сыз жер.
Кышта ол -30 градуста кандай болуп калабыз? Бул жерде келип жатышты бир күн ойлоп көрдүңбү? Бул жерде ойлон, азап өтө каттуу болот. Бул жердеги азап өтө каттуу болот, урматтуу мекендешим. Ойлон, ойгон. Урматтуу мекендешим, бул жердеги суроо жоопко даярданышыбыз керек. Раббың ким? Пайгамбарың ким? Диниң кайсыл? Бул жердеги суроо жооп, урматтуу мекендешим. Бул жерде коррупция болбойт, пара берүү болбойт, взятка албайт. Мынтип чекесинен берсең акчаны алып киргизип бере турган жер эмес бул жер. Бул жерде адилеттүүлүк болот. Бул жерде евро долларың тааныбайт. Ооба, бул дүйнөдө жыргап жүрдүк, ойнодук, күлдүк. Бул жер андай нерсени карабайт. Ар бир нерсеге кыпыныга чейин эсептеп жооп беребиз. Эң өкүнүчтүүсү, урматтуу мекендешим, кетип жаткан учурубузда бардык нерсе артта калат экен. Жыйнаган Кытайга барып, Америка, Европа барып тапкан дүйнөбүз бир кадам дагы бизди күзөтүп койбойт. Жакындарыбыз кабырга чекелет, бирок кайтып кете берет. Кабырга кире албайт. Кирсе дагы пайда бере албайт. Биз менен кошо кире турган салих амалыбыз, жакшы иштерибиз кирет. Ошол иштерди көбөйтүшүбүз керек. Өзүң дагы таразыга коюп көр. Өзүңдүн чындык таразаңа коюп көр. Күнөө ишим көппү, адал ишим көппү? Жакшы ишим көппү, жаман ишим көппү? Арамым көппү, адалым көппү деп өзүңдү өзүң таразыла, мына жерге келгенге чейин. Бул жердеги азап катуу болот, бул жердеги суроо жооп катуу болот, урматтуу мекендешим.